Ош шаарында иштеп, жашап жүргөн тургундарга ооз ачуу иш-чарасы өтүүдө. Бул самалык ыйык Рамазан айы ичи уланат. Ифтарликке ар бир адам келип катышып кетсе болот. Мында улутуна же динине карабайт. Баарына Рамазан чатырынын эшиги ачык. 4-июнга чейин ушул күнүгө ошо жерде чай коюлат. Ким кааласа, мына көчөдө өтүп кеткендар адамдар ким кааласа келип, оозун ачып, тамактанып, курсан тойгозуп, анан кийин айда-чүйдөнү оро беребиз. Өздөрү менен дагы алып кетишет. Бул иш-чара Ислам Умма журналы тарабынан демилгеленип, Өзбек улуттук маданий борбору демөөрчүлүк кылган. Кечеге Кыргызстан элдер ассамблеясынын ар улуттун элдеринин өкүлдөрү чакырылган. Максаты биримдиктин жана боордоштуктун калагасын ачуу. Бул Рамазан айында кечиримдүү болушубуз керек. Бардык момун мусулмандарды сабырдуулукка чакырып кетем. Ыйык күндөрү ушундай дастаркондо жүз көрүшүп баарлашканга эмне жетсин? Кыргыз-өзбек ынтымагы бекем болсун. Ифтарликке бардык райондордун өкүлдөрү келишти. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ооз ачарга мүмкүнчүлүгү чектелгендер чакырылган. Андан сырткары имамдар жана маданият кызматкерлеринин өкүлдөрү да бар. Кечеде чоң экран аркылуу Рамазан айынын ыйыктыгын даңазалаган сюжеттер көрсөтүлдү. Уважаемые ашане, уважаемые горожане. Кеченин максаты ар улуттун өкүлдөрүнүн башын бириктирүү. Кандай сонун бир дастаркондо чай үчүн. Аны менен бирге ыйык Рамазан айын даңазалап жатабыз. Бул ай кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн айы. Андыктан бири-бирибиздин оорубузду сезип, сыйлап, урматтап турушубуз керек. Белгилей кетсек, ороза айында мусулмандар эң алгач кайыр садака, Куран окуу, жардамдашуу, конок күтүү сыяктуу ибадаттар жана жакшылык иштери менен көркүнө чыгарат. Анткени Рамазан айы айлардын эң улуусу деп эсептелет. Жүсүпбек Кушматуллу, Бексултан Абиев, Ынтымак.